Assalamu alaikum. Bugun bizde Amanat Residence turaq joyында 2 bölmөлүү Батир сатка чыгып жатат. Бул жерден квартираларды көп эле чыгардык биздин каналгачы. Ошол жерлерде дагы бүт турак жай боюнча маалымат айтылып кеткен. Ошондой болсо да бир сире айта кетели. Көргөнүңүздөрдөй мына биринчи этабы деп дворлор менен бүт баарын бүтүрүп берген азыр компания. Бир гана могул жерде фонтан, анан могул жерде барбекю зона, чилаут зоналары бүтүп атат. Ошолор бүткөн болсо биринчи этаптыкы 100% бүтөт да. Анан бунун арагында дагы негизи мына двору 1,5 гектар жерге двор болуп атат. Бунун ичинде закрытый бассейн, футбольный площадка, 2 детский площадка, могул жерде фонтан, чилаут зона, барбекю зона, воркаут зоналар болот. Мына тегерегинде беговая дорожка болот тугандар, наркы жактаргача. Иши кылса, жашоо үчүн, комфорт жашоо үчүн бүт нерсе каралат. Мына ушундай престижный райондо, премиум класста ушундай үйдө квартира карап аткандар болсо, 2 бөлмөлүү Батир сатка чыкты. Ал Батирибиз могул жерде киргенде, ушул подъездде, 2-чи кабатта, күнчыгыш тарапты, анан могул арка тарапты. Ошол жакты карап турат. Азыр Батирдин ичине кирип да көргөзөбүз. Андыктан ушул жактан издеп жаткандар болсо, биз менен болуңуздар. Мынакей туугандар, биз Батирдин ичине кирип келдик. Ремонту мындай матовый обойдо, азыр ушундайлар мода болуп атат, ошондой менен болуптур. Потолоктордун бийиктиктерин байкаңыздар, бийик негизи бул үйдө 3,30, бир чистая азыр бир 3 метрдей калса керек примерно. Киребеш эшиктери ушундай бронированный эшиктери, мына резиденцияны баары эле билип калды. Ушундай мындай калың эшиктер коюлган. Эми планировка боюнча түшүндүрүп берели. Киребеш жагын кафель кылыптыр, анан могул жерлер ламинат менен басылган. Так, бул жакка киргенде биринчи кухнясы, бул жакта зал, анан спальня бар. Бул эми кимдерге десек, ылдыйкы этаждардан деп сурагандарга өтө сонун вариант. Ремонту жаңы эле бүткөн, эч ким кире элек, сиздер келип, могул жерге мебелдерди орнотуп, анан жашоону улантып кете бересиздер. Бардыгы келген, отоплениялары бар. Отопление быйыл эле берилди уже, кийинки жылдан дагы берилет. Мынакей туугандар, 2-чи этаж. Мына ушундай ылдый да, ылдыйкысы коммерческийден үйдө өтүп чыкканда эле ушул сиздердики болот. Айнектер баары мына күнгөй тарапты карап турат. Андыктан баягы өтө сонун вариант. Могул жерге дагы даже кухняга дагы телевизорго точкаларды коюп коюптур. Мындай мелочтан бери карашканда туугандар, даже мына жерде стоп эшиктерди токтотконго ошолор дагы коюлган. Анан кийинкиси бул жагы зал. Мына ушундай кенен залы дагы ошо айткандай эле, айнектери күн чыгыш тарапка. Мындай же күндүзү цветтен кереги жок да. Анча-мынчаларга мындай күндүзү же болсо кечинде деле караңгы болуп калат эмеспи? Ошондой. А бул жактан мына двор жакка обзор болот. Ушул залы, мына обойлордун качестволорун байкасаңыздар болот. Бул жагы ошол лоджиясы экен эле. Залы өтө кенен экен. Андан кийин бул жакта санузелдер бар. Мына душевойго могул жерге мындай тосо турган неме коюшуңуздар керек экен, шторка. Анан мына Аристон да коюла эле экен, точка немелер чыккан. Булар болсо мына суулардыкы, ысык сууңуздагы суулардыкы, мына бир раковина керек экен. Кача жок, мына раковина бар. Суулар полный жабып койгонбуз сырттанчы. Эми 2-чи этажга суунун напору, газ деген нерселерден проблема болбойт да такыр. Негизи жаңы домдо андай проблемалар жок. Бул жактагы мына пол, потолок бүт баары кафелден болгон. Могул жерге раковина, канализация менен немелерди чыгарып коюптур, турбаларды. Кичинекей бурчка раковина коюп койсоңуздар болот. Мына ушул тиги жакта вытяжкасы. Коюлган эшиктердин да качестволору да жакшы экен. Мынакей. Анан бул жагында спальня. Мына ушундай спальня. Бардыгы бир эле обой менен болуптур. Азыр ушундай нерсеге негедир басым жасап калыштыр адамдар. Батареялар да кеңири коюлган, кышында өтө сонун ысыктуулар. Бул жактан ушу двор жакка обзор болот. Анан мына киребешин байкап турасыздар. Күн буюрса обедке чейинки күн тийип берет экен сиздерге. Бул дагы жакшы. Мына ушул квартира туугандар, Дагы бир айтайлы, Аманат Residence турак жайында жайгашкан. Бул резиденция райондо
экинчи кабатта аянты 64,4 метр квадрат чыгат. Ремонту жаңы эле бүткөн. Баасы боюнча айта турган болсок, баасы 1250дөн деп атат ар бир квадрат метрине. Анан бир аз сүйлөшсөк болот. Андыктан кызыккандар болсо чалып, байланышып, келип көрсөңүздөр да болот туугандар. Свежий ремонт менен 2 комнаталуусу төмөнкү этаждарда дегендер үчүн өтө сонун вариант. Андыктан байланышыңыздар.